Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, өткөн жылы Кыргызстанда 300дөн ашык бала жоголду деген билдирүү келип түшкөн. Муну ошонун 80% дээрлик ошол замат ата-энесине жеткизсе, анын ичинен 2% ар кандай табигаттын кырсыгынын негизинде болушу мүмкүн. Бирок калган пайыздын ичинде балдар уурдалды деген фактылар болушу мүмкүн. Муну ошонун негизинде бүгүн сиздерге өзгөчө эксперимент кылмакчыбыз. Кызыктын баары алдыда биз менен бирге болуңуздар. Кандайсың? Попкорн жеп атасыңбы? Атың ким? Акмаржан. Акмаржан, канчадасың? 5. 5? Попкорн жакшы экен, таттуу экен. Кош мороженое. Мороженое жейсиңби? Жүз мороженое алып берем сага. 2 мороженое, сладкий мороженое берем. А чё? Кайра келебиз ушул жака? Мама мне сказала, здесь следи. Мама урушабы? И Мама сказала, что здесь была пушистая зверек. ага. А, пушистая змея, что ли? Зверек. Зверек, что ли? Идем мы сага жакшы пушистый тияктан, может, игрушка алып берем пушистый. А? Мороженое 2 алып берем. 3 мороженое алып берем, может. Жүр. Еще попкорн алып берем. Дагы эмне алып берем? Может, сага бир нерсе кызыгат. Может, что-то интересное тебе. Эмне алып берейин? Горкага чөзүң? Гонг, мисалы, машинкагачы. Жүр, великке чөз экөөбүз. Жүр, жүр. А чё? Жүр барабыз, мисалы, мороженое алып берем. Жүр, анда мамага. Жүр, мамага барабыз, мамага. Мамага барасыңбы? Жүр, хотя бы мамага алып беребиз, жүр. Мамага барасыңбы? Урматтуу достор, мынакей биз дагы Акмаржан деген кичинекей кызыбызга эксперимент кылдык. Акмаржан бизге таптакыр макул болбой койду. Мороженое, балмуздак алып берем десем да макул болгон жок. Мен сага игрушка алып берем десем да макул болгон жок. Жүр анда мамаңа баралы десек дагы бир ордунан жылбай койду. Айпер эжеке, теге бул ушунча баланы тарбиялаганыңыздын сыры эмнеде? Азыркы замандын эмесине карата айтып турабыз. Бейтааныш кишилер келсе барбагын. Туптура. Бул эң жакшы тарбия, себеп дегенде азыр коомдо ар кандай нерселер болуп атат. Бардыгы сак болуңуздар демекчибиз. Кызыңыз чоңоюп атат. Мындан дагы көбүрөөк дагы айтып бериңиздер. Туура тарбиялаңыздар. Анын үчүн сиздерге да чоң рахмат. Ар дайым бар болуңуздар демекчибиз. Анда эмесе достор, ушундай Акмаржан окшош жакшы тарбия берип, эч кимге барбагы да кылыңыздар, бардыңыздар. Как дела? Привет. Привет, как дела? Жакшы. Кел, ким чоңуз, атыңыз ким? Айбике. Привет, кандайсың? Жакшыбы? Атың ким? Айбике. Мороженое жейсиңби? Жүр, мороженое алып берем. Я. Мороженое алып бербейинби? Жүр. Мороженое алып берейинби? Нет, нет. Урматтуу достор, мынакей Тимур байкебиз Гүзел эжекебиздин үй бүлөсүнөн дагы келип эксперимент кылдык. Мынакей кичинекей кыздарына жүрүңүз, балмуздак алып берейин деп сурасам, кыздары макул болбой кошту. Бул эмнеге дегендер, бул эң жакшы тарбиянын белгиси экен. Андыктан сиздердин үй бүлөңүздөргө ынтымак каалайбыз, рызкы каалайбыз, ар дайым бар болуңуздар. Ушул кыздарыңыздар бактылуу болгула. Азыр жашоодо ар кандай болуп атпайбы? Балдар турдап кетип атат, же болбосо акырын салып кетип атышат билгизбей. Сиз тарбиялагандын эмне сыры бар? Же үйдөн айтасыздарбы, же кандай? Үйлөргө айтасың. Биринчиден коопсуздугун. Чыкпырса бир жака ошентип чыкпырып, нерсе барбагыла. Үйдөн алыс чыкпагыла, кетпегиле, ойногон жерден алыс кетпей. Кетип атсаңар дагы айтып кетип. Ушундайыңардан жазбагыла, ар дайым. Себеп дегенде жашоодо ар кандай нерселер болуп атат. Ошондон сак болуп бардыгыз, Чоң рахмат байке. Урматтуу достор, мынакей биз дагы бир эксперимент кылдык. Ушул жерде бир үй бүлөнүн кичинекей кыздарын чакырдык. Алар жок дешти. Андыктан силер дагы ушундай тарбия берип, ошол ар кандай нерсеге даяр болуңуздар. Салам алейкум. Кандайсың? Атың ким? Арсен. Арсен, канчадасың? 7. Я. 7десиңби? Мектепке бардың беле? Ооба. Эмне ойноп жүрөсүңбү? Ооба. Я. Ким менен келдиң эле? Мороженое жедиңби бүгүн, жей элексиңби? Жейсиңби? Жана ужал кичинекей болчу да? Башкача бар. Башка. Мен сага чоңураак алып берейинби? Жүр. Мороженое алып беребиз, Жок, жүр. Мен экөөбүз чабасыз. Азыр мороженое алып берем сага. 2 алып берейинби мороженое? 2 мороженое жейсиңби? Жок. Попкорн жейсиңби? Жеген нужен. Попкорн жедиңби?
Самокат алып берейін бе? Самокат керегі жоқ. А? Керегі жоқ. Пока керегі жоқ, а мындай воздушкачы мындай? Воздушка? Мындайларды алып берейін. Андай барды уже Ойнадың бе? Сен мамаң қайда? Ойнады. Жүр анда көз барып, бір мороженое алып келелі, көз тетік жерден барып, 2 мороженое алып берем. Nereden öyle o? Жоқ, бияқтық қанша емес, бияқтық татты екен, Хорошо? Ошентелі? Жоқ, тетіяқта жақсы дейді ғой, татты екен аябай. Амаға айқа барбай? Жоқ, айым, бар үлі қайра келеміз да. Бат әлі? Мен саған қанша 3 алып берейін мен да. 3 мороженое жейсің бе? Иә. Екелі. Екілі бе? Ой, бір өлі да? Бір өлі. Бір өлі тоясың ба? Салмас ба жеке? Қандайсыз? Жақсы. Атыңыз кім? Садат. Садат апа. Сіз чоң апасы боласыз, Чоң апасым болу. Эми бүгүн ушундай социальный эксперимент кылып атканбыз. Ушундай балдарды барып ээрчитип көрөлү, кимиси барат, кимиси барбайт деп. Эми көбүн эсе ээрчиген жок. Бирок небереңиз бүгүн алдандыбы же бир нерсеге кызыктыбы? Ошон үчүн мындан ары сак бололу жеке. Мен айтам да үйдөн деле. Ушундай машина кезерин токтоп, бирөөлөр конфет берсе алба, мороженое берем десе алба, тем берем десе алба, каш дейм да. Анан сен эмне барып калдың го аке? Ошондуктан сиздер дагы Барған емеспін. мынакей достор, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жаңы эле 2 балмуздак алып берем деп кичинекей баланы алдаганга аракет кылдык. Бирок ээрчип кетти. Ошондуктан бардыңыздар дагы сак болуңуздар. Мындай нерселер кайталанбасын. Ар бир ата-энеге айтабыз, балдарыңыздарды жакшы тарбия берип, убагында үйгө кел деп эч кимди ээрчибеңиздер деш керек. Мороженое жегиласыздар. Мороженое жакшы экен? Дагы мороженое алып берейинби сага? Нет? А может чоң мороженое алып берем? Эмнеге? Мороженое жейсиңби сен? Я. Жүр, менен барасың? Эмнеге? Барбайсыңбы? Может, это маленькое у тебя мороженое? Может, большое я тебе куплю? Идем? Барасың? Жүр. Большую, да? Жүр. Я тебе большую куплю. Идем. Жүр ана сен да. Чоң мороженое алып берем. Атың кім? Айдин дедің бе? Жүр ана, мен саған большую мороженое куплю, хорошо? Вон там, жүр. Идем. Сейчас. Идем. Мороженое куплю я тебе. Доешь, потом еще одну. Окей? Идем. Мороженое. Мороженое прямо с сага. Какую тебе? Большую? И? Потом? Почему? Почему-то не хочется? Может, гонка самокат алып берем? Самокат. Попкорн жейсің бе? Попкорн хочешь? У меня есть самокат. Не, это у тебя маленькая же. Идем поездға чөз. Хорошо? Жүр. Я лучше оставлю. Почему? Урматтуу достор, мынакей ушул жерде Замир эжекебиз эки баласы менен сейилдеп жүргөн кез экен. Ушул жерден эки баласына дагы эксперимент кылдык. Чоңу макул болгон жок. Бирок кичинекей атыңыз ким? Элдар. Ким? Элдар? Элдар. Элдар жарым жолго чейин барды. Өзүнүн жеп аткан балмуздагына кошуп мен дагы чоң балмуздак алып берем десем, ага макул болду. Жолдо кетип баратып, бирок ойлонду. Өтө алыстаган жок. Демек, бир кандайдыр бир деңгээлде дагы кичине тарбия жетпей аткан экен. Эжеке сизге айтарбыз, мындан ары бул чоңоюп аткан балдарга башка бирөөнү ээрчибегиле деп жакшы бериш керек. Себеп дегенде өзүңүздөр көрүп атасыз, азыр ар кандай нерселер көп болуп атат. Балдар салып кетип атат, чыккан боюнча кирбей калып атат дегенде. Сиз өзүңүздүн чоңуна берген кандайдыр бир секреттериңиз барбы, же сырлар барбы? Эмне дейсиз, эмне деп тарбия бересиз? Мен сизге айтам да. Анан я думала, мында жибербейт го десем, спокойно отурат го. Эми бул жерден дагы бир суроо, мисалы үчүн агасы энисин караш керек. Ошону дагы үйрөтөлү. Мисалы үчүн көрдүңүзбү, кичинекей эле бир кандайдыр бир 25 сомдук балмуздакка алданып, бул алып калды, муну алып кетип калдык. Ошондуктан сак болуңуздар демекчибиз. Ар дайым балдарга жакшы үйрөтөлү. Урматтуу достор, өзүңүздөр көрдүңүздөр, дагы бир жолу эки кичинекей балага эксперимент кылдык. Чоңу кичинекейине көңүлдөрү бурган жок. Мен аны алып кетип калдым. Бирок бардыңыздар айта жүрүңүздөр. Чоңдоруна дагы кичинекейиңиздер караңыздар да. Бул жерден кичинекей эле 25 сомдук балмуздакка алданып калды. Андыктан сак болуңуздар. Привет, жакшыбы? Канчадасың? Сколько тебе лет? Үчтөсүңбү? Мороженое жейсиңби? Мен мороженое жебейм да. Мороженое жебейсиңби? Попкорн жейсиңби? Попкорн деп жейсиң. Попкорн жейсиңби? Жүр андай көз. Сен туруп тур, попкорн алып келип ал,
Жүре. Попкорн алып келеді көз. Дем қорқады өзі. Жүр андай көз чоқ оралыз. Чоқ оралы? Жүр попкорн алып келеді. Жүр чоқ орасың ба біз менен? Попкорн орасың ба? Жүр чоқ орасың ба? Кім Айма не дейсің? Я. Айма. Жүр мамаңа барасың ба? Мороженое жегісі келді, бирок еш тағы мақұл болбой қойды. Мамам барам деді. Апасына ұрткен андықтан. Айма, ошон үчүн ешкимди ээрчибей жүргөн, Мени тааныбайсың туурабы? Ошон үчүн тааныбаган кишилерди ээрчибеш керек, Хорошо? Ладно, мына макул болду. Чоң рахмат сизге. Урматтуу достор, мынакей көрдүңүздөр, кичинекей Айма бир аз да болсо бир кадам ээрчиймин деп кайра токтоп калды. Ошондуктан дагы айтабыз, балдарды тарбиялайлы, эч ким ээрчибесин деп. Атың ким? Мен барасың ба? Мороженое жейсің бе? Попкорн алып берейін бе? Печенье жейсің бе, печенье? Иә. Мен келем, жүр. Кел, көтерем, Оп. Кеттік, біз менен, Жүр. Барасың ба? Жүр, мен кеттік, алып кеттім мен сені. Алып кеттім, жүр. Мен барасың ба? Кеттік, Саға барып жүр дейм, Мені танисың, таныбайсың ба? Иә. Мен барасың ба? Мамаға барбайсың. Кеттік, көз. Мама қалды тияқта. Мама қалды. Пока, Давай, жақсы. Жүр кеттік, Барбайсың мамаға, Болды бұ? Жоқ, Мамаң демес едің бе? Урматтуу достор, ошондуктан ар кимибиз балабыз менен сейилдеп чыккандабы, же бир жерге баргандабы балабызга сак бололу. Себептен кичинекей бала эч нерсеге карабастан тааныбаган кишини ээрчип кетип калды. Бардыгыбыз ушундай нерседен алыс бололу, убагында айталы эч кимди ээрчибегин деп. Мынакей балаңыз канчада? 2,5. 2,5, 2,5дагы бала уже үй бүлөнү таанып, үйдөгүлөр менен эле чыгып калыш керек болчу, бирок эмнегедир балаңыздар ээрчип кетти. Эми мындан ары тарбияны бериш керек. Себеп дегенде эч кимди ээрчибеген деп. Азыр жашоодо ар кандай нерселер көп болуп атат. Ээрчип кетип атат, үйдөн кетип калган болчу, чыгып кеткен болчу жок болуп атат дегендей. Ошондон сак бололу, сактаналы дейт. Андыктан силердин үй бүлөгө ынтымак, ырыскы, ыйман. Чоң рахмат силерге. Урматтуу достор, мынакей жаңы эле көрдүңүздөр, экспериментте кичинекей баланы көтөрүп кеттик. Ал бизге эң жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берди. Мени тааныбайт, ыйлаган да жок, эч кандай реакция да кылган жок. Андыктан силерге дагы бир жолу айталы, баланы башынан деген сөз бар экен, ошондон башынан баштап айтып үйрөтүңүздөр. Салам алейкум. Атың ким? Ачен. Ачен. Мороженое жейсиң бе? Иә. Мороженое жейсиң бе? Жүр, мен сага мороженое алып берейин. Жүр. Кел, ким? Жүр, сени кармалайын. Мороженое алып берейинби сага? Иә. Мороженое жейсиң бе? Атың ким? Ачен. Арсен. Мороженое жейсиң бе? Иә. Мамага барбай эле коелу? Нет, мороженое жебейсиң бе? Мороженое неге жебейсиң? Чуть-чуть может. Жүр, бияққа барып көрөбүз. Мамага, барасың бизби мороженое? Может, мен сага самокат алып берем. Жок, жүр, может, самокат алып берем мен сага. Самокат. Тебесиңби самокат? Велосипед. Жүр, барабыз, кеттикпи? Хорошо? Жүр. Иә. Эмнеге? Мама, жүр, кеттик биз. Ошо менен, Мамага барбайбыз, азыр башка жакка барабыз, Хорошо? Эми Талбек мырза мындай, бул социальный эксперимент болчу. Азыр жашоодо көп нерсе болуп атпайбы, ар кандай балдарды алып кетип калат. Ошон үчүн бардыгы сак бололу, ушундай нерседен алыс бололу. Мисалы үчүн балдарды ушуга ар бирибиз тарбиялашыбыз керек экен. Башка киши менен ээрчибегин депчи. Бул жөнүндө эксперимент, азыр баланы ээрчиттик, биз менен ээрчип кетип баратат. Ошондуктан ар кимибиз үйрөтөлү. Бу айтабыз негизи. Айтабыз негизи башка бирөөнү ээрчибегиле. Жок, бу эмеде кичине азыр жогушураак болот го. Бул кичинекей кезинде болсо вообще ичебечү. Эми ошол бала чоңойгон сайын балким кишиге жакындай баштайт. Ошондуктан мүмкүн болсо башка киши менен көп диалогко барбагын, биз жок кезде барбагын деп ошону үйрөтөлү. Андыктан силерге үй бүлөңөргө ынтымак, бакыт каалайбыз. Ар дайым бар болуңуздар. Урматтуу достор, көрдүңүздөр, биякта байкебиздин балдары мүмкүн болсо ээрчип кеткенге аракет кылышты, бирок мындан ары ээрчишпешибиз керек. Ошого үйрөтөлү бардыгыбыз. Урматтуу достор, бүгүн өзгөчө эксперимент кылдык. Ошонун ичинен биз 10 чакты балага барып
өзүбүз менен ээрчип кетүүгө аракет кылдык. Анын ичинен биз менен барганы да болду, барбаганы да болду. Азыркы заман ушунчалык кооптуу экен. Бардык катын элерге айтарыбыз, балдарыңыздарга сак болуңуздар демекчибиз. Эч кимди ээрчип кетпесин, бейтааныш тааныбаган кишини дагы ээрчибесин. Андыктан тарбияны азыртан бүгүндөн баштап дагы берели. Сиздер менен Самат Аскарбеков болду. Авторитет каналыбызга кирип, лайк басып, комментарий калтырып, подписаться кылганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинкиге кандай эксперимент каалайсыздар, аны дагы сунуш пикириңиздерди калтырыңыздар. Ар дайым биз менен бирге болуңуздар.